Ак Ордо конушунан 2 кабаттуу жомоктогудай ремонту менен үй сатылат сиздерге. Ориентир бул көчө Гагарина көчөсү. Гагарина менен шаар жактан келип атканда бул жерден мечит бар. Мечиттен эле сол жак бетке кирип кетесиздер. Азия көчөлөрүнө жайгашкан бул Гагаринадан үйгө чейин бир 200-300 гана метрди түзөт. Ылдыйракча турган болсок, Эмирбек Иманалиев көчөсү. Ал жерде бир эмес 2 мектеп, сайдик, больницалардын баары салынат. Өйдүрүкчө турган болсок, Гагарина, Тагайби, ал жерде дагы мектеп бар. Анда эмесе кеттик. Үйдү чогуу көрөлү. Сиздер менен киргиз калышмакчы. Шаардын булуң бурчтарына маршрутка автобустар кетет. Ак Ордо конушунан 2 кабаттуу ушул особняк сатылат. Үйдүн ичинде жомоктогудай болгон ремонт бар. Участогу 5 сотукту түзөт. Участоктун размери көчө тарабы 20, арка тарабы 25. 20га 25 бүт төкө документтери бар. Көчөлөр болсо кенен бул жерден Гагарина көчөсүнө жакын эле. Дарбазалар коюлган, заборлордун баардыгы курчалган, песколок менен, мынакей видео камералардын баардыгы коюлган. Бир да уру келип үйүңүзгө кире албайт. Үйгө кире турган болсок, каралачы туугандар менен вообще мощный болуп салынган. Кирпич менен салынган 240 квадратты түзөт үй. Сыртынан утепление болуп, мынакей сары таш менен фасад жумуштарынын баардыгы бүткөн. Үйдүн астында мынакей көрүп турасыздар, бештик деген ушул бурчаткалары коюлган. Эми зеленый зоналарын баардыгын койгон, гүлдөрүн, ушул эле елка арчалардын баардыгын тигип коюптур. Үйдү каралачы, 200 квадрат, 240 квадрат вообще сонун. Сары таш менен фасад жумуштары болгон. Терезелерин каралачы, кымбат баалуу терезелер коюлган. Бул үйгө бир дагы ушул материалына мындай акчасын сарпталыптыр. Бүтүн кымбат жасаган экен туугандар. Үйдүн ичине кире турган болсоңуз, ремонтун көргөндө эстен танасыздар. Үйгө киргенде мынакей машинаңыздар, бир эмес 2 машинаңыздар батат, навестери коюлган, видео көзөмөлдө. Үйдүн да сырткы фасадтары дагы үйдө дагы аябай сонун болуп салынган, бүт проект менен. Үйдүн ичинде мебелдер дагы тим эле ойдогудай бүттүгү кымбат. Бул жак бетинен подвалга түшүп кетебиз. Бул жерде болсо мынакей очо каналары, бул жер летний кухня. Летний кухняга дагы көрүп турасыздар, мынакей ушул кухня гарнитурлар койгон. Бул жактар болсо келиндердин зонасы экен. Ушул жерде хамырларын жайып, бул жерден мынакей эт кайнаганда жаштай кылып 5 бармагын жасайт экен. Көрүп турасыздар, вообще сонун туугандар. Үйгө эч нерсе кылыштын кереги жок. Мага ушул мынакей фасад жумушу жакты сары таш менен кылыптыр. Монтип сары таш менен негизи жер тамдарга көп адамдар кыла бербейт. Бүттү кымбат коюлган. Ал эми бул үйдүн дагы ички ремонтторун көрсөңүздөр вообще сонун болот. Кеттик, үйдүн ичине кирип, жашнакай кылып туруп, үйдүн ремонтторун сиздерге көрсөтүп берейин. Үйгө кире турган болсок, киргенде эле бул жерге мынакей кире бериши, асты болсо кафели болгон. Бул жерге кийимдердин баарын илесиздер. Көрүп турасыздар, ремонт ойдогудай. Киргенде эле мынакей эшигин байкаңыздарчы достор. Эшиктер вообще сонун эшиктер коюптур. Жомоктогудай ремонт бар. Мынакей бул жер болсо холл экен. Ушул жерден күзгү бар, өзүңүздү жашнай кылып карап түздөнүп туруп, анан кийин бул жак бетке кирсеңиз, мынакей кухнясы. Каралчы кухнясына кенендигине достор. Кухня гарнитурун караңыздарчы, кухня гарнитурунун кымбаттыгын. Бул жака жеңилер, эжелерибиз мене ушул кухня гарнитурду көргөндө суктанат. Баардык эле кыз кишилер ушундай кухня болсо дейт туугандар. Эми тилекке каршы аракет кылган адамдарга гана бул нерсе буйруйт экен. Сол жакка айла турган болсок, мынакей бул жери санузел, көрүп турасыздар, кафелерде аябай сонун, үйдө турган эмгектердин баардыгы бар. Бүт мебелдер дагы сонун коюлган. Үйдө ремонтка эч нерсе аялган эмес. Ушул люстралары дагы аябай кымбат. Эми люстралардын бааларын өзүңүздөр базардан барып көрүп койсоңуздар дагы болот. Бул жака айла турган болсок, мынакей залынын карагалачы, өңүн карагалачы, вообще сонун болуп турат. Асты болсо ламинаттын да кымбатын койгон, пардалардын да кымбаты, терезелердин да кымбаты. Үйгө бир мындай арзан нерсе жок. Бүттүгүн кымбат, баалуу нерселер менен жасаган экен. Бул жака кире турган болсок, мынакей бул жерде дагы бир комната, мынакей көрүп турасыздар, спальня. Спальнядагы обойлорун, мебелдерин бүттүгүн көрүп турасыздарбы? Вообще сонун. Баардыгын уютный, аябай сонун кылган. Үйдө мындай бардак боло турган, быкы-чыгы эч нерсе жок. Бүттүгүн каканес, мощный жер кылып туруп койгон экен. Бул жака кире турган болсок, мынакей бул жерде ата-энелердин спальня көргөндөгүдөй. Бул жерде көрүп турасыз, шкаф, спальня гарнитур. Турасыздар. Бул жерде болсо көргөндөгүдөй мынакей камера, видео көзөмөлдөп, ошо үйдүн тегерегин көрүп турасыздар.
Бул жерде болсо мынакей жеңемдин местасы болот экен. Ушул жери боёнуп, жашнак кылып, супсулуу эле чыга келет. Андан тышкары бул жака түшө турган болсок, бул жерге да аябай узундан сонун парда койгон экен. Ал эми бул лестницалар дагы кымбат сонун лестницаларды койгон экен, карагылачы. Лестницалар мынакей оюм чийим жүрүп сонун кылган экен. Бул жакта мынакей подвалы аябай кенен, подвалдын дагы аябай сонун кылып жасалган. Спальнялардын баардыгы ушул жерде, мынакей холл экен. Бул жерде ТВ зонасы көрүп турасыздар. Ушул жерден телевизор көрүп, ушул жерге отурасыздар дагы, анан кийин жатып аласыздар. Пардалары, мынакей көрүп турасыз, картиналары бүт баардыгы коюлган. Үйдө мындай туугандар ашыкчан нерсе жок экен, айтып атпаймынбы? Вообще сонун экен, бүт мебелдери менен, бүттүгү ордунда. Мындай үйгө жашаш ар бир кишинин кыялы. Бул жака кире турган болсок, бул жерде дагы бир спальня, көргөндөгүдөй эле мынакей бүт шкафтары, спальня гарнитураларын баардыгы турат. Үйгө эмне керек болсо бүттүгүн алып келип койгон экен. Мынакей балдардын дагы спальнялары бүт текчелери менен баардыгы турат. Сиздер эч нерсе алып келбейт экенсиздер. Мындай үйгө жашаш негизи менин да кыялым. Элдин баардыгынын кыялы. Ушундай үй сиздерге буйрусун, туугандар. Карагылачы, бул жерде дагы бир зал экен. Залы дагы кенен, обойлору да кымбат, сонун обойлор коюлган. Көргөндөгүдөй эле. Бул жерде болсо мынакей бир санузел. Астында дагы, үстүндө дагы санузел бар экен. Мынакей бул жерде сонун кылып картина койгон экен. Бул жак бетинде болсо мынакей текчелер, ушул жерде мынакей компотторун, жеңем ар кандай идиш жактарын бүттүгүн ушул жерге коет экен. Андан тышкары мынакей бул жак бетине кире турган болсок, бул жерде топкасы, ушул жерде туугандар трёхфазка бар экен, 3 фаза. Трёхфазка менен электро менен дагы үйдү жылытат экенсиздер. Андан тышкары көмүр менен дагы жылытсаңыздар болот экен, карагылачы. Мына топкасын ушундай кылып жасагандар барбы? Негизи көп үйлөрдө топкада ушинтип кафель менен кылып зыңкыйтып көптөр жасабайт. Астында болсо топлик пол бар экен. Отопление болсо аябай сонун, кышкысын жып-жылуу болот дейт туугандар, вообще сонун дейт. Бул үйдүн баасы эми сиздерге кызык болот атабы, туугандар? Бул үйдүн баасы $255,000 сурап жатат, дагы сүйлөшүү жолдору бар дейт. Ал эми байланыш телефону болсо 0501 07 97 07 0501 07 97 07 0501 07 97 07. Ушул номерге чалып кененирээк сүйлөшүп, байланышып, келип үйдү көрүп, баалашып, ушул үйдү сатып алсын. Бул үй сизге буйрусун.